Assalamu алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму 7 дубандын жаштарынан түзүлгөнбүз. Бүгүн мынакей кезектеги кайрымдуулук ишибиз менен кичинекей наристебиз Канатбек уулу Кайратты сурап келип отурабыз. Тез арада операция болуш керек экен. Көп суммадагы акча каражаты керектелет. Биз азыр өзүнүн апасынан Айгүл эжеден болгон кандай диагноздорун өзүнүн өзүнөн угалы. Саламатсыздарбы? Менин атым Айгүл. Ушу балам төрөлгөндө кызыл өңгөчүнөн атрезия пищевода болуп төрөлгөн. Кыргызча айтканда кызыл өңгөчүнөн парак болгондо. 24-июнь 2021 төрөлүп, 25-июлда жалга которуп реанимацияга 28 операция болгон. Бир жумадан кийин да экинчи операциясы болуп, ушу ашказандан зонд коюп койгон. Ошо аркылуу тамак ичебиз. 9 ай болду. Буюрса Москвадан 3-чү операциябыз Москвадан боло турган болуп атат. Морозовский больницадан. Азыркы суммасы, полный суммасын айткан жок. Азыр начальный взнос 366 000 төлөш керек болуп атат. Анан кандай десем, ошо дагы анализдери чыккандан кийин кайсы күнү операция болот, ошо күнүн айтышат. Да еще начальный калган суммасын айтышат экен. Андан кийин ушу ичинен атайын зонд эме алып коюшкан. Ошо аркылуу азыр сиздер келердин алдында тамак берип койгонбу? Биянын эмесин алыштырып, ушу жагынан тамак берем. Кыргыз эли ошо сиздерден суранчы, ошо балама кичине болсо да жардам болуп, ошо сиздерге кайрылып аткан себебим каражатым жетпегендиктен ошо сиздерге кайрылып аттым элем. Ошо баламдын операциясына кичине болсо да акча чогулуп калса жакшы болот эле. Ошо оорукер, кайдыгер карабаган элдин мен сурайын дедим элем. Ошо балам операциясы ийгиликтүү өтүш үчүн. Урматтуу туугандар, мынакей өзүңүздөр көргөндөй кичинекей наристебиз 2-3 күндүн ичинде бардыгын анализдерин тактап туруп операция кылат экен. Ошон үчүн тез арада акча каражаты керек, өзүлөрү аябай муктаж экен. Кандай жардам болсо деле колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Кийим кече, тамак аш, же акча каражатынан дегендейчи сиздердин ар бир жардамыңыздар аз да болсо ушундай көзү чачырап жардамга муктаж болуп турган убакта аябай чоң жардам болот деген ишенич менен кайрылып жатабыз. Баарыңыздар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн азыркы Рамазан айында, ыйык Рамазан айында баардыгыбыз аз да болсо соопторду иштеп калууга аракет кылалы. Чындыгында аябай азыр жүрөгүбүз ооруп турат. Азыр кичинекей наристелер муктаж ушундай өтө оор диагноздор менен катталгандар көп. Ошон үчүн колубуздан келишинче баардыгыбыз көп түкүрсө көрө болот дейт. Келиңиздер, колубуздан келген жардамыңызды аябайлы. Сиздердин берген жардамыңыздар өзүңүздөргө кайра Аллахтан экеселеп кайтат. Ошон үчүн садака бизди баардык жамандык нерселерден, тозоготунан, көптөгөн кырсыктардан, жаман нерселерден сактайт. Ошон үчүн орозо айында садака кылып баардыгыбыз колдон келишинче соопторду алганга аракет кылалы. Ассаламу алейкум, момун мусулман бир туугандар, мээримдүү, боорукер, бирешен инсандар. Өзүңүздөр көргөндөй ушул кичинекей инибиз, наристебиз Кайраттын акыбалын сурап келгенбиз бүгүн. Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму куру кол келбестен ошо элдин бир аз болсо дагы, аз да болсо аманатын алып келгенбиз. Ошол аманатыбызды ушул эжекебизге тапшырып койсок. Эжеке кыжалат болбоңуз, буюрса Кайрат жакшы болот. Аллахым шыпасын берет. Берген ооруга шыпасын дагы кошуп берет Аллахым. Буюрса кыргыз элим кайдыгер карабастан жардам колун сунат деген үмүттөбүз. Туугандар, биз YouTube каналыбыздагы ушул кайрылуунун астында
кичинекей наристебизге келе турган жардамдын Айгүл эжебиздин өзүнүн байланыш телефон номери жана карта номерлери калтырылат. Бардык сиздердин жөнөткөн бир сом болсо дагы жардамыңыздар, көмөгүңүздөр ушул эжебизге кичинекей наристеге келип түз түшөт. Ошон үчүн кайдыгер карабай аз да болсо жардам бериңиздер.